Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кел айталы долбоору. Учурда кайсыл гана жакты карабайлы жол кырсыктары абдан көп катталууда. Бул жол кырсыктарынын башкы себептери эмнеде жана жол кырсыктарын алдын алуу үчүн кандай иштер жүргүзүлүүдө? Мына дал ушул суроолордун алкагында бүгүн маек курмакчыбыз, ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча ага тескөөчү Тилек Оторов бизде конокто болмокчу. Саламатсызбы, Тилек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Азыркы учурда баягы интернет айдыңында, ошол эле социалдык тармактарда же болбосо жаңылыктардан көрбөйлү жол кырсыгы абдан көп катталып жаткан учур. Жалпы бир маалымат берип өтсөңүз, жыл башынан бери өлкө боюнча канча жол кырсыгы катталды, баягы статистикалык маалыматтарга таянып? Негизинен биздин акыркы 5 жылдан бери, 5-6 жылдан бери чындыгын айтканда жол кырсыктары жылдан жылга негизи төмөндөп келатат. Быйылкы 2020-жылдын 10 ай ичин карай турган болсок, жалпы жонунан республика аймагында 4000ден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 9,18%га төмөн. Каза болгондордун саны 500дөн ашкан. Бул дагы былтыркы жылга салыштырмалуу 6,17%га төмөн. Жаракат алгандардын саны 7000ден ашты. Бул дагы былтыркы жылга салыштырмалуу 13,3%га төмөн. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда ушул баягы аябай орчундуу, мындай айтканда, бир эле жол кырсыгынан 3 адамдын, 5 адамдын өмүрүн алып кеткен ушундай оор жол кырсыктары катталбай койгон жок. Алар ошол социалдык түйүндөрдө, жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгып жатат. Баягы жол кырсыгы көбүнчө кайсыл аймактарда, кайсыл региондордо көп катталууда жана себептери эмне болууда? Негизинен себебине токтой турган болсок, ар бир эле жол кырсыгы кандай болбосун, материалдык чыгымдагы жол кырсык болобу, же болбосо ушул оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктар болобу, бул жол эрежесин одоно бузуунун себептеринен. Ошол эле жана оор кырсыктарды алып келген жол кырсыктарын ала турган болсок, бул жанакыл чоң унаа жолдорунда, эл аралык унаа жолдордо ушул ылдамдыкты сактабагандыктан, карама каршы тилкеге чыккандыктан, ошол эле убакта жана ичимдик ичип алып жолду баягы унаа башкарганын себептеринен, ушундай одоно жол эреже бузуулардын себептеринен негизи жол кырсыктары катталып атат. Ал эми баягы баардык эле жол кырсыктарында сөзсүз түрдө баягы айдоочулар дагы күнөөлүү дегенден алыспыз. Кээ бир учурларда баягы жөө жүргүнчүлөр дагы күнөөлүү болуп жатпайбы? Эми айдоочуларга сөзсүз түрдө жаза бар. Ал эми бул жөө жүргүнчүлөргө кандай бир айыптар каралган? Эми негизинен статистиканы алсак, негизи эле ушул катталып жаткан жол кырсыктарынын 80%дан ашыгында ушул айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктарында айдоочулардын күнөөсү менен болот да. Бирок ошол эле учурда чындыгында сиз туура баамдап кеттиңиз, ушул жөө жүргүнчүлөрдүн дагы күнөөсүнөн болуп калат. Жөө жүргүнчүлөр дагы бул биз негизинен жалпы эле жол кыймылынын катышуучулары деп, бул ошол жөө жүргүнчү, айдоочу болобу, же болбосо жана велосипед айдоочу болобу, мотоцикл айдоочу болобу, же жанакы ошондой эле арабакеч болобу, баардыгы тең жол кыймылынын катышуучуларына кирет да. Ушул жөө жүргүнчүлөр дагы ушул кээ бир учурларда чындыгында баягы жол эрежесин бузган учурлар болот. Ошол эле учурда мына жөө жүргүнчүлөр ушул азыркы кышкы мезгилдерде, мисалы үчүн, жарык эрте кирип, караңгы эрте кирип жатат. Ошого байланыштуу баягы кара кийим кийинип алса, же болбосо мындай жөө адамды унаа айдап келаткан айдоочу көрбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мына ушул балдарга дагы, ушул чоң кишилерге дагы ушул кеңешибизди айта кетет элек да. Ушул караңгыда басканда бир жарыкты чагылдырылуучу бир материалдар болсо, же ошол экил материалдан тигилген кийимдер болсо, ошол кийип алышса депчи. Андан тышкары ошол эле учурда ар бир жаран өзүнүн баягы коопсуздугун сактаса, ар бир жаран өзүнүн коопсуздугун сактап, мисалы үчүн жүргүнчү болуп кетип бара жаткан учурда деле, мисалы үчүн, коопсуздук курду тагынып
алса, бул ушул эгер жол кырсыгын учурай турган болсо, бир аябай чоң жеңилдиктерди берет да, жаракат алуудан тышкары болуп. Негизи баягы айып каралган да туурабы? Жөө жүргүнчүлөр баягы эрежени бузганда? Сөзсүз түрдө жол эрежесинде баягы айдоочулардын милдети деген да бар, жөө жүргүнчүлөрдүн милдети деген да бар. Ошо жөө жүргүнчүлөрдүн милдеттерин бузуп, жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөргө дагы Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинде ушул атайын айыптар көрсөтүлгөн. Негизги сумма эгерде жол эрежесин буза турган болсо, ушул өзүнчө баягы биринчи категориядагы ошо баягы айып салынат. Ал эми ошол эки жол кырсыгына учурай турган болсо, муну дагы атайын баягы жоруктар кодексинин негизинде айыптар көрсөтүлгөн. Балким баягы ушул айыптардын баасын жогорулатсак, баягы жөө жүргүнчүлөрдүн, негизи эле жарандардын жоопкерчилиги дагы бир жогорулайт деген дагы суроо туулуп атпайбы? Балким ушундай болушу мүмкүн. Же баягы жөө жүргүнчүлөр ашып кетсе 500 сом же 1000 сом мен төлөп кое берем деп мындай жол тилкесин кесип өтүп эле өтүп жүрбөйбүзбү? Чынын айткандачы, балким ошол нерсени жогорулатыш керек, же көзөмөлдөөнү дагы жакшыртыш керек дегендей да. Мурунку административдик кодекска салыштырмалуу чындыгында жогору эле болуп жатат. Бирок ошол эле учурда ар бир адамдын аң сезими менен болот да бул нерсечи. Ар бир адамдын аң сезими менен болот. Муну баягы сөзсүз түрдө эле бул кызматкерлер турган жерден же болбосо атайын азыркы коопсуз шаар долбооруна кирип жаткан камералар турган жерден жол эрежесин бузбай, ал эми андай ал жок жерлерден бузуп өтүү эмес, ар биринин аң сезимдүү карап, ар бир жаран өзү үчүн ушул жол эрежесин туура тутуп, ушул балдарына дагы туура үйрөтсө, ушул эки негизинен мен ойлойм, ушул жол кырсыгын алдын алуу боюнча биз көп иштерди жасай алабыз. Андан сырткары баягы жогорудагы сөз кылып өтпөдүңүзбү? Баягы караңгыда унаа айдоо боюнчачы. Негизинен караңгыда жол кырсыктарынын бирден бир себептери көбүнчө жандыктар эсептелинет. Көп учурда баягы бодо малдар же болбосо ар түрлүү жандыктарчы. Бул нерсени алдын алуу боюнча кандай иштер аткарылууда азыркы учурда? Бул ушул жан жаныбарлардын, ушул үй жаныбарларынын негизи жол кырсыктарына катышуусу боюнча негизинен бул жол эрежесинде дагы көрсөтүлгөн. Андан тышкары азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарынан да бизден айтылып жатат. Жерлерде бизден кызматкерлер ушул малчылар менен сүйлөшүп, ошого караңгы учурларда жанакы жарыктандыруучу куйруктарына, жалдарына, моюндарына жарыктандыруучу баягы ленталарды байлап коюу деген, ошол эле учурда жанакы айдап баратканда алдынан аркасынан ушул мал бар деп белги берип айдоо, анан кийин ошол эле жанакы жол эрежесинде көрсөтүлгөндөй караңгыда ушул чоң жолдорго ушу малдарды кое бербөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жогоруда баягы коопсуз шаар долбоору боюнча дагы сөз кылып өттүңүз. Деги эле бул коопсуз шаар жолдорго коюлган камералар канчалык деңгээлде оң таасирин берүүдө? Аябай эле таасирин берүүдө. Муну практика жүзүндө биз ушул азыркы учурда иштеп жаткан Бишкек шаары жана Чүй областынын аймагынан байкап жатабыз. Өзүңүз деле билесиз, ушул камералар турган жерлерден биздин айдоочуларыбыз кандай болбосун айдап баратканда шашып баратса дагы ушул токтой калып, окуй бул жерде камера бар дешет, туурабы? Ал эми камера жок жерлерден шашып баратса, ошо шашып өтүп кеткенге аракет кылышат. Ошонун негизи пайдасы азыркы учурда, мисалы үчүн жанакы мен айтып кеттим, жалпы жол кырсыгы республика боюнча 9,8%га төмөндөдү депчи. Ушул камера орнотулган жерлерде биз 50-60%га чейин жол кырсыгынын азайганын байкап жатабыз. Бул чоң жыйынтыгын берип жатат. Ушундай ушул республика аймагында ушул коопсуз шаар долбоору ишке ашса, биздин республиканын аймагында аябай чоң жетишебиз деген ойдобуз. Деги эле жалпы бул жол кырсыгынын алдын алуу боюнча учурда кандай иштер болуп жатат? Жалпы жонунан ала турган болсок, биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башкармалык жана бөлүмдөрү республика боюнча ушул
күнүгө 24 саат бою дегендей 365 күн бир жылда дегендей күнү түнү дебей өзүнүн кызматтарын алып барышууда, ар кандай рейдтик иш чараларды өткөрүп, күнүмдүк эле жумушу ушул биздин кызматкерлердин күнүмдүк жумушу эле бул ошол негизинен жол кырсыктарын алдын ала жана болтурбоо максатында жүрөт. Андан тышкары ошо рейдтик иш чараларды өткөрүп жатабыз. Жолдон ошо баннерлерди көрүп атабыз. Ошо неме боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу роликтерди берип атабыз. Мына бүгүн эле ошол жанакы мен айтып кетпедимби? Ошо бир эле жол кырсыгынан бир нече киши каза болуп депчи. Негизинен байкасак ушул коомдук транспорттор, ушул бир шаардан бир шаарга, бир жерге каттаачу жана таксисттердин катышуусундагы жол кырсыктарынын азабынан болуп жатат да негизичи. Анан ошол экеге байланыштуу бүгүн эле мисалы үчүн биз айдоочулар үчүн атайын кеңешмени ушул жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бердик. Бул кеңешмеде айдоочу кандай алып жүрүш керек, эмне эрежелерди сакташ керек деген ушундай кеңешмелерди бердик. Андан тышкары кызматкерлер ушу автобекеттерге барышып, унаалар каттоочу жерлерге барып, айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Андан тышкары ошол эле жанакыл ошончо одоно жол эрежеси бузган айдоочуларга бузуулар тууралуу протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп жатат. Ушунун баары тең, ушул иштин баары тең ушул биздин жол кырсыгынын кичинеден болсо да жыл сайын кыскарып жатканына мындай өбөлгө берип атат. Баягы таксилер, ошол эле учурда баягы эл ташыган коомдук транспорттар көбүнчө баягы жол кырсыктарына себепкер болуп калып атпайбы? Бул учурдачы элдин дагы жоопкерчилиги бар дегендейчи. Бул учурда баягы жаран канча жаштан өйдө ушул эл ташыган таксилерди, ошондой эле маршруттук унааларды айдаганга укугу бар? Негизи биздин мыйзам боюнча ушул D категория деп коет. Айдоочулук күбөлүктө D категорияны алыш үчүн 21 жаштан жогору, калп айтпасам, ушу 4 жылдан кем эмес стаждагы айдоочу ушул атайын мектептен окуп бүтүп, анан кийин ушул айдоочулук күбөлүк D категориясын алып, андан кийин анан ушул коомдук транспорттун башкарууга уруксат алат. Бул негизи 21 жаш өтө жаштык кылбайбы? Негизи мындай жеке пикириңиз боюнча. Ошол эле учурда 21 жашта 4 жылдык баягы тажрыйбаны алуудагы мындай эми эгерде мен жеке пикиримди айта турган болсом, чындыгында эле 21 жаш кичине жашыраак кылат. Себеп дегенде биз ошол эле статистиканы ала турган болсок, жол кырсыгына катышкан баягы айдоочулардын стажы көбүнчөсү ушул 1 жылдан 5 жылга чейинки стаждагы айдоочулар, ошол эки 18 жаштан бир 25, 26, 27 жашка чейинки айдоочулар көбүнчө ушул жол кырсыктарына, мындай айтканда, жашыраак айдоочулар жол кырсыктарына көбүрөөк учурап калып атат да. Ошон үчүн мен да ойлойм, чындыгында ошо 21 жаш кичине азыраак болуш керек, ушул кичине аны бирок мыйзамдаштыруу керек. Эми бул соңку сурообуз болсун бүгүнкү маегибиздин. Деги эле жол кырсыктарын азайтуу үчүн жалпы коомчулук эмне кылыш керек? Кантип азайтабыз бул жол кырсыктарын? Ушул негизинен эле жол кырсыктарын азайтуу үчүн бир гана ушул ички иштер органдарынын же болбосо ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин эле мойнуна илбестен жалпы коомчулук менен бирге карашыбыз керек. Ар бир жаран ушул эки жол эрежесин баягы жол эрежесине маани бериши керек. Ар бир жаран ушул жол эрежесин билиши керек. Ошол эки биздин мына жаш балдарыбыз, мисалы үчүн, ата-энеден тарбия алат эмеспи? Ар бир ата-эне ушул жол эрежесин билип, анан кийин ошол эки баласына ушу жол эрежесин үйрөтүшү керек. Бирок бизде көбүнчө тескеринче болуп да калат. Баягы ата-эне билип үйрөткөнү менен тескери жакты көрсөтүп койгондо, мисалы үчүн ошо жанакы эле
коопсуздук курум такпай мектептерге алып келген учурлар же болбосо жанакы алып келип туруп ата эне мектептин жанынан тиги жерде атайын өткөлүп турса бер жактан кесип өтүп ошондойлорду көрсөтпөш керек, туура жактарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ар бирибиз ошол эки жол эрежесине тыкан карасак, билсек, сактасак, мен ойлойм ушул жолдогу биздин кырсыктардын санын, анын ичиндеги баягы көз жумгандардын санын жана жаракат алгандардын санын биз кескин түрдө баягы төмөндөтөбүз. Чоң рахмат Тилек мырза, атайын убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип маек куруп берген үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел айталы долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында жол кырсыгын алдын алуу боюнча сөз кылдык. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча ага тескөөчүсү Тилек Оторов бизде мейманда болду. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.